12 ай 3 айы. 12 айдын 5-күнү кыроо. Кыргыз эсепчилиги боюнча 12 ай 24 малдын 21-си. 3 айы ушул күнү туулат. Кыроо малы ушул айдын 15 жарыгын бүт камтыйт. Илимде күн өз жолунун 255 градусуна келип жетет. Асманда улак турган жылдыздар тобу көрүнөт. Кыроо малында бубак байлоону кыроо түштү дейт. Эсепчилердин байкоосунда дарактардын бутактары, чийдин сакалы бубактайт. Дайранын жээги бубактап муз байлайт. Аттын тезеги тоңот. Демейде аттын тезеги тез кургап тоңбойт, бирок кыроо каптаган тезек тоңот деген маани. Кыроодо суунун жээктери жакшы муздап, муздар үйүрлөнүп турса, жаздын эртегелеринин белгиси деп карайт. 12 айдын 11-күнү 90-дун түшүшү. Кыргыз эсепчилиги боюнча 3 айынын 6 жаңысында 90 түшөт. 90 түшкөнү жердин тоңгонун белгилейт. 90 күн жатып, чын Курандын 5 жаңысында 5 тоголдо чыгат. 12 айдын 16-күнү 11 тогол. Кыргыз эсепчилиги боюнча 3 айынын 11 жаңысы үркөр менен ай тогушот. Того белгилери айкын болуп, аба бузулуп, жаан чачын болот. 3 ай чилденин түшүшүнө жакын тогогондугу үчүн суук күчөй берет. 12 айдын 20-күнү кыш чилденин түшүшү. Кыргыз эсепчилиги боюнча 3 айынын 15 жаңысында чилде түшөт. Чилденин бири калса да жут болот деген айтым эл ичинде айтылып, чилдеде катуу суук болорун белгилеген. Кыш чилде 40 күн болуп, ал кыш чилдесин 9 мерчемге бөлүп, сууктун күчүнө кирерин мерчемдеген. Ар бир мерчемдеги суук улам катууларын анын чилденин кырдач 6 күн, ады 6 күн, жеди 7 күн, үт 15 күн, апкыт сапкыт 6 күн деген дагы бир айтымда кырдач 6 күн, апкыт сапкыт 6 күн, ады 6 күн, жеди 6 күн, үт 15 күн балдарынын суук түшөрүн аңыздап айтып келген. Чилде 40 күн жатып, бирдин айынын 25 жаңысында чыгат. Апкыт сапкыты болсо, жалган Куран айынын 4 жаңысында чилде толук чыгып болот. Чилде түшкөн күн күндүзүн эң кыскарган күнү болуп, ушул күндөн баштап кайра күн кайтат. 12 айдын 20-күнү кара аяз. Кыргыз эсепчилиги боюнча 12 ай 24 маалдын 22-си. 3 айы ушул күнү толот. Кара аяз маалы ушул айдын 15 жарыгын бүт камтыйт. Илимде күн өз жолунун 270 градусуна келип жетет. Асманда улак турган жылдыздар тобу отурат. Кышкы күн токтогон күн болот. Кара аяз маалында кыштын кычыраган суугу аяз түшөт. Ал кара суукту алып келгендиктен кара аяз маалы аталган. Кара аяз кышкы аяздардын башкысы эсептелет. Кыргызда кара аяз, мүйүз аяз, темир аяз, кийиз аяз, каңтар аяз, бог аяз, жок аяз деген 7 аяз жүрөрүн байкашкан. Мында каңтар аяз, бог аяз, жок аяздар сууктун аязы болбостон жылуу жазгы аяздар эсебине кирип, аяз соңуна чыгары айтылат. 3 айы үйрүлгөн суук, үйдөн чыкпа деген кес болот. Кышкы кыйбызык муздан коркпо, жазгы жардай муздан корк деген ата сөзү кыштын беке муздоосу ушул маалга туш келет да, суу катуу муздап, суу такта болот. Кара аязда дагы бир мезгил болуп, ал теке чаңыт аталат. Бул мезгилде теке чуркайт. Теке чуркардын алдында текенин асили ташта турат. Ташта турганды кандайдыр бир шаңдуу зооканын башындагы сорок ташка ал теке чыгып, жылдызды карап сууп турат. Турганда өөгүнө сийгелектеп, ал сийгелеги жерге түшкөндө чорго муз болуп катып, кайра киндигине жеткенде анан доош берип эчкиге чуркайт. Калган тоодогу текелер да ошону менен кошо чуркайт. Текенин өөгүнө муз чорго байлап чуркашы жылдын калптуу белгилери менен жүргөнүн белгилейт. Тоолордун башына каар жайт. Кар өндүргө чейин түшөт. Эч болбосо чил арыш, кыламык түшүшү мүмкүн. Күн түн сара эсепчилиги.